Көкбөрү оюнунан Тайгазанды алып салуу сунушу. Абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо тууралуу өтүнүч жогорку сотко берилгени, КТРКнын директору Илим Карыпбековдун кайра жетекчилик орунга койгон талапкерлиги тууралуу социалдык тармакта эмне кептер айтылды десеңиз, алдыңкы мүнөттөрдө жаңыртабыз. Саламатсыздарбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтөсүң? Аны мен Акылай Маратова алып барам. Ушул айда Астана шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк көкбөрү федерациясынын жыйынында оюнга катышуучу өлкөлөрдүн көпчүлүгү Тайгазандан баш тартууга добуштарын беришти. Анда атайын адистер бул чечим менен көкбөрүнүн азыркы эрежелери эл аралык деңгээлде таанылбай калганын айтышкан. Ошондой эле эл аралык көкбөрү федерациясында белгиленген эрежелер оюнчулар менен аттар үчүн кооптуу болгон үчүн Тайгазанды алып таштоо керектигин айтышкан. Активист Жакшылык Матанов футбол ойной албаган өлкөлөрдү чакырып алып, дарбазанын ордуна чийип коюп ойнойбуз деп ассоциация түзүп албайлыбы? Көк пары чыкты. Кыргыз азаттык үналгысы 14 февралда Казакстандын борбору Астана шаарында бүткүл дүйнөлүк көкпар көкбөрү федерациясынын жыйыны өтүп, катышуучу өлкөлөр көпчүлүк добуш менен Тайгазандан баш тартышты. Аят Чебир Гроуптун негиздөөчүсү Кубаныч Аманбеков: Аламан федерациясы барбы? Бул байке жер улакка ойноо үчүн бирден добуш берди. Вроде патриот эле болчу. Журналист Айдана Топчубаева: пары штанганын ордуна таш коюп же боор менен чийип ойнолгон футбол. Көк пары Тайгазандын ордуна боор менен чийилген көкбөрү. Абактагы саясатчы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо тууралуу өтүнүч жогорку сотко берилгенин жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Анда маалыматта өтүнүч жаңы жагдайга кылмыш процессуалдык кодекстин ишке киргенине байланыштуу берилгени айтылат. Активист Медер Шерметалиев толук акталып чыгаарына ишенем. Жалбырак ТВ телеканалынын директору Зарылбек Шермаматов: акыркы учурларда Текебаевди фейк аркылуу болбогон сөздөрдү жазып, жаман көрсөтүүнүн амалын ойлоп жатышат. Мен ошолорго айтаар элем: азыр ачык коомдо кимдин ким экенин баары билет. Силер антип ууру мышыкчасынан жалган жалаларды жаадырып жатканыңар шооуна эшпейт. Текебаев лидер бойдон кала берет. Жакында буйруса азаттыкка чыгат. Анткени баары бир чындык жеңет. Бул саясий бояк болуп калды да, анткени соттолгон күнөөсү далили жок болуп калды. Бирок соттун жогорку сотко чейин чечими чыгып кетти. Мунапис сурабайм деп койду. Биринчиси мунаписке, ал болбосо анда экинчиси жаңы жагдайлар менен карап чыгыш керек. Жаңы жагдайлар менен сөзсүз түрдө бул карап чыгыш керек да. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун жылуулук энергетика борборунун карызынан кутулуу үчүн электр энергиясынын баасын көтөрүү боюнча сүйлөгөн сөзүнүн тезеги кургай электе коомчулуктар кандай пикирлер айтыла баштады. Анда социалдык тармактын колдонуучулары башкы прокурор болгонуна эле Кудайга шүгүр деп сыпатташканын жазып чыгышкан. Журналист Семетей Талас уулу: башкы прокурордун электр тарифи менен эмне иши бар? Эмне ал киши энергетикпи? Активист Чыңгыз Сатаров: акчаны чоңдор алат, чиновниктер жейт. Төлөгөнү келгенде карапайым. Эл төлөйт, эмнеге? Чоңдор жейт, биз төлөйбүз деп шайладыкпы? Твиттер колдонуучусу Ажымурат: бул адам ген прокурор. 300 мегаватт кубаттуулук кошулуп жатат ремонт менен чогуу. Кичине Кудайга деле караш керек да. Сокеге эле карай бербей, 50 миллионго кантип 300 мегаватт кошулсун? Сөгүнбөгөн адамды сөгүндүрөт да. Facebook колдонуучусу Алтынай Ормотоева: дагы жакшы башкы прокурор эм. Түндүк электрону башкарып калганда кууратмак турбайбы? Кудай өзү бир сактаган тура. Facebook колдонуучусу Элия Рахматова: наглы эле карызды эл төлөйт деп салышты. Ал эми айрым социалдык тармактын колдонуучуларын башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун парламенттин улуу трибунасында сүйлөгөн сөзү баягы Бакиевдин тезек тергиле деп айтканы менен салыштырып, эми кандай жолго барабыз деген бүдөмүк ойго салса, айрымдары жылуулук энергетика борборунун карызы үчүн кимдерди жоопкерчиликке тартуу керек экендигин айтышкан. Акын Темирлан Ормуков: Кытайга кыйла карыз болгуча тезек тергенибиз оң болмок окшойт. Бакиев карызга батпайлы деп тезек тергиле дегенби? Facebook колдонуучусу Акыл Нарын: жаңы Бакиевдер светтин баасын көтөрүш керек деп атышат. Facebook колдонуучусу Жидегүл Асаналиева: светти кымбаттаттың деп Бакиевди кубаладык эле, эми Жамшитовду кубалайбызбы?
Журналист Мирбек Айтикеев: менин пикиримде жептеги мыйзам бузуу боюнча Сапар Исаков менен Асылбек Жээнбековдун күнөөсү бирдей эле. Социалдык тармактын активисттери башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун бул сөзүн бурмалабоого чакырып, ал болгону тариф көтөрүлсө эл кыйналып калаарын эске алып, кайдагы Бакиевдин башкарган бийлигин эске салбоого чакырган. Ал эми башкы прокурордун видеосун интернет тармагынан 4573 колдонуучусу көргөн. Активист Акбалык Жумалиева: айланайындар адилеттүү бололу, тиги баш прокурордун сөзүн жөн эле жерден бурмалай бербей, биринчи видеосун бир ачып угуп койсоңор болот. Ал тариф көтөрүлсүн деген жок, алынган акча даректүү иштетилбегендер, эми тариф көтөрүлсө эл эле кыйналат деп атат. Эми экономикалык жагын карап көрөлү. Карызга алынган 386 миллион доллардын эффективдүү пайдаланышы жана анын өзүн өзү акташы маселе болуп турат. Анткени Бишкек жэбинде өндүрүлгөн электр энергиянын өз наркы 2 сом 90 тиын, ал эми сатуу наркы 70 тиын. Демек карыздан кутулуу үчүн электр энергияга болгон тарифтердин баасын көтөрүү керек болот. Бул биздин жарандарга түздөн-түз материалдык жактан түшүктү алып келет дегенди билдирет. Эгерде 386 миллион долларды кредит алууда ТО түзүлсө, анда бул өңдүү маселелер талкууга алынмак. Бирок 2013 жылы жеке адамдын принципиалдуу кызыкчылыгы жалпы элдик кызыкчылыгынан жогору коюлуп, кыска мөөнөттө Бишкек жэбин модернизациялоо долбоорун ишке ашыруу аракеттеринен улам кыргыз мамлекети 20 жыл бою чоң өлчөмдө кредит төлөөгө душар болду. Ушундай баа менен Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоонун канчалык зарылчылыгы бар эле деген суроо жаралат. КТРКнын учурдагы директору Илим Карыпбековдун кайрадан экинчи жолу жетекчилик орунга аттанып жатканы социалдык тармактын талкуусуна алынды. Анда айрым активисттер ачык эле Илим Карыпбековдун кайра КТРКнын директору болушуна каршы экенин айтып чыгышкан. Активист Эдил Байсалов: уят болду. Илим Карыпбеков белизгейт далилденбей калса жумуштан кетем дегени сөз бойдон калды. Бул сөздү эске салса, ал мөөнөтү бүткөндөн кийин кетмек экен. Акыркы суроо: эгерде Текебаевдин, Салянованын, Шыкмаматовдун акциялары далилденбесе, сиз кызматтан кетүүгө даярсызбы? Укук органдарында дагы саясий дагы жоопкерчилик, моралдык да жоопкерчилик менин мойнумда турат. Урматтуу депутаттар, бул боюнча бага айтылып атпайбы? Жооп беребиз, жооп бербейбиз деп. Менде турат. Канат Капашта сурап кетпедик, кетесиңби кызматтан деп. Мыйзамда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык келип калса, албетте кетем. Журналист Ханышай Мамыркулова: КТРКга илим кайра болуп калса менден көрбөгүлө. Журналист Махинур: КТРКнын жетекчилигине Турдукуловдун күчтүү талапкери пайда болуптур. Мен кимисине добуш берүүнү билбей жатам. Твиттер колдонуучусу Азамат Ынаев: эгер өйдө жактан Илим Карыпбековду директорлукка дайындап койсо, мен каршы эмесмин. Бул жерден биздин чечимибиздин пайдасы тийбейт. Журналист Зарылбек Шермаматов президент менен өкмөттү мактаган КТРКны жеке канал кылууну сунуштаса, журналист Чынара Капарова жетекчилик орунга талапкерлигин койгондорго ийгилик каалап, өзү ат салышпаганын кабарлаган. Ал эми Facebook Илим Карыпбековдун КТРКны кайра жетектөөгө барбайм деген видеосун эске салган. Мен ушу радио буга чейин айткан эмес, ушу радиодон деле айтып коеюнчу. Карыпбеков ашып кетсе, дагы 2 жыл иштейт. Ашып кетсе, бирок балким эртең деле кетип калышы мүмкүн да. Бирок мен азыр айтып коеюн силердин ушу радиону сыйлап айтып коеюн. Эмки сурокко өлүп кетсем да бербейм. Мына ошондой төрттөгө сурогума жетсе, мен айтам, Кудай айланайын, аягына чейин жеттимби деп. Бүгүн КТРКга жетекчи болом деген талапкерлердин арызын кабыл алуунун соңку күнү. Коомдук телерадио берүү корпорациясы жөнүндө мыйзамга ылайык башкы директор 4 жылга шайланат. Ал эми жетекчини байкоочу кеңеш жабык добуш берүү жолу менен тандайт. Байкоочу кеңештин жыйынтыгы өз алдынча болобу же өйдө жак дайындаган талапкерди өткөрөбү, ага жаздын алгачкы күнүндө күбө болобуз. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.